Номер 18 мектеп лицейинин башталгыч класстын мугалими Жусуп Ахматова Саадат Ибраимовна. Саламатсыңарбы менин кымбаттуу окуучуларым. Бүгүнкү тарбиялык саатка кош келипсиңер. Бүгүн 2020 жылдын 1-сентябры. Балдар, силердин бүгүнкү билим майрамыңар менен куттуктайм. Бүгүн 1-сентябрь, билим майрамы жаңы окуу жылыңар менен. Мына балдар, силер бир класска жогорулап, 3-класстын окуучулары болдуңар. Силерге ден соолук жана окууларыңарга албан ийгиликтерди каалайм. Ошону менен бирге быйылкы 2020-2021 окуу жылын аралыктан окутууну сунуштайбыз. Эмесе сабагыбызды баштаардан мурун алтын эрежени түзүп алалы. Онлайн сабакка толук кечикпей өз убагында активдүү катышуу, көңүл буруп берилген маалыматтарды түшүнүп угуу, себепсиз онлайн сабакты калтырбоо. Бүгүнкү өтүлө турган тарбиялык саатыбыздын 1-сабагы сүйүктүү Кыргызстаным. Кыргызстанга болгон сүйүүсүн билдирип, көптөгөн патриот ырчыларыбыз өздөрүнүн ырларын арнап келишет. Сабактын максаты Кыргызстан мекен жөнүндө маалымат аласыңар, күнөстүү жер экенин билесиңер. Өз өлкөсүнө аяр мамиле жасоо менен бирге көздүн карегиндей сактоого үйрөнөсүңөр. Ата мекенин сүйүүгө жана ата журту менен сыймыктанууга тарбияланасыңар. Ал эми мекеним тууралуу маалымат бере кетсем, Кыргызстан эгемен эркин өлкө. 6 миллиондон ашык калкы бар. Кыргызстанда 80ге жакын башка улуттун өкүлдөрү жашайт. Биз кыргызстандыктар пейликенен меймандос келебиз. Аймагыбыз 7 облустан турат. Алар Чүй, Талас, Жалал-Абад, Ош, Ысык Көл, Нарын жана Баткен облустары. Кыргызстанга чектеш жайгашкан мамлекеттер Өзбекстан, Казакстан, Кытай, Тажикстан өлкөлөрү. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору Кыргызстандын өз алдынча эгемендүү мамлекет экендигин далилдеген негизги белгилер. Аларга мамлекеттик туу, герб жана гимн кирет. Көз каранды эмес республикалык болуп жарыяланганга чейин мамлекеттик символикалардын бардык түрүндө орок балка 5 бурчтуу жылдыз сакталып келген. Кыргызстан эгемендүү мамлекет болуп жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 1992 жылы 3-мартта мамлекеттүүлүктүн башкы белгиси болгон кызыл түстөгү туу кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туунун авторлору Иптаров, Жайчыбеков, Матаев, Сыдыков, Айдарбеков. Кыргызстандын мамлекеттик желеги өңү кызыл, тик бурчтуу кездеменин ортосунда алтын түстөгү тегерек күн жайгашып, нурлары 40 нур чагылдырылган. Күн дискинин ичинде кызыл түстөгү боз үйдүн түндүгү түшүрүлгөн. Кызыл түс кайраттуулук, каармандык, чечкиндүүлүк маанисин берип, Айкөл Манастын желегинин түсү катарында болгон. Чечмелениши Кыргызстандын орнаменттик маданиятында
Күн жарыктыкты, ачыктыкты, туруктуулукту билдирет. Анын түсү бейкуттук менен байлыктын белгиси. От жалыны сыяктуу болуп, 40 нур бул 40 уруунун бүтүн бир элге биригүүсү. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 1992 жылдын 18 декабрындагы токтому менен бекитилген. Сөзү Садыков жана Кулуевдики, музыкасы Насыр Давлесовдуку жана Калый Молдобасановдуку. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби. Герб Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 1994 жылдын 14 январындагы токтому менен бекитилген. Автору Абдыраев, Дубанаев. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби ак кырбууланган көк түстөгү тегеректин ортосундагы канатын жайган ак шумкардын сүрөтүнөн, көлдүн нары жагында жайгашкан ала тоо кыркаларынан жана алтын нурун чачыратып чыгып келе жаткан күндөн, тегеректин эки капталынан орун алган пахтанын жана буудайдын сабындагы башынын сүрөтүнөн, тегеректин жогорку бөлүгүндө орун алган Кыргыз жана тегеректин төмөнкү бөлүгүнөн орун алган Республикасы деген жазуудан турат. Ал эми борборубуз Бишкек шаары. Ал илим менен билимдин, маданияттын борбору, бактарактуу жашыл кооз шаар. Биз болсо кыргыз элимдин, кыргыз жеримдин өнүгүүсүнө азыртадан кам көрүүнү ойлошубуз керек. Мекен деген сөз кыргызда ата-бабанын конушу, балалыктын балдай таттуу учурларынын башынан өткөргөн жерди билдирет. Ата журтубуз эң назик сөздөр менен даңазалоого татыктуу. Ар бир элдин жугумдуу насаат сөзү, каада салты, эмгеги, сулуулугу, эрдиги, тарыхы болот эмеспи? Кыргызстандын эң баалуу мурасы бабалардан калган касиеттүү ала тоо жергеси. Кыргызстан асман тиреген тоолордун, шаркырап аккан суулардын, бийик мөңгүлөрдүн, көз жоосун алган жайыктардын, токойлордун, тонок жана кооз көлдөрдүн жери. Мына ушундай жерди сыйчыл, токтоо жана эмгекти сүйгөн карапайым адамдар жашайт. Кыргыздар өзүнүн бай тарыхы, кооз жаратылышы, улуттук кийимдери, каада салты, музыкалык аспаптары жада калса ичимдиги менен башка өлкөлөрдөн айырмаланат. Кыргызстанда канчалаган ойчул талант ээлери, тайманбас баатырлар, кайраттуу энелер жашап өткөн. Ушундай бейиштегидей жерибизде дүйнө жүзүнө белгилүү адамдар эмгектенип өмүр сүрүшөт. Мен Кыргызстанда төрөлгөнүм үчүн сыймыктанам. Күн сайын эмес, саат сайын өлкөбүздүн гүлдөшүн, экономикабыз өнүгүшүн каалайм. Эмесе балдар, өзүбүздүн мекенибиз Кыргызстандын кооздугуна көз чаптырып, саякат жасап отурабыз.
Эмесе балдар, силерге суроо. Кыргызстан жөнүндө айтылбай калган эмнени байкадыңар? Өзүңөрдүн кичи мекениңер жөнүндө айтып бергилечи. Кыргызстан жөнүндө ырлардан, макалдардан айтып бергиле. Үйгө тапшырма. Сүйүктүү Кыргызстаным деген темада сүрөт тарткыла.